Арактын 3 пайдасы бар. Арак ичиңиз ошондуктан. Көп алкаштар алкашсың десең намыс кылып коет да. Арактын пайдалары бар. Биринчи пайдасы тыйын чычкансыз арстанга айланасыз. Любой Брюс Ли менен Жан-Клод Ван Дам менен да урушам деп каласыз да. Өзү бир чычкансыз, бирок арстанга дагы туз карап каласыз да. Сизге ушунчалык дух, вагон, мотивация бере берет. Мен убактылуу кайф рахаттарын айтып атам. Экинчиден каныңызды суюлдаштырат. Ошол учурда кайф рахат берет. Бардык нерсени унутасыз. Карыз барбы, кредит барбы, өзүңүз качып жүрөсүзбү? Айырмасы жок болуп калат эчтеке. Туман болуп каласыз сиз. Көзлөрүңүз эч нерсени билбей калат, карабай каласыз. Ал эми үчүнчүдөн бардыгы сизден коркуп калат. Көчөдөгү ит дагы сизге жакындабай калат. Жытыңыз ушунчалык берип турат да. Отель издеп кыйнабайсыз. Үйүңүздү издеп кыйналбайсыз. Бардык жерде жатып жашап кете бересиз. Көчөдө уктаган мастарды, алкаштарды да көп көрөбүз. Достордон бирөөсү айтат. Классташ кыздарым менен, досторум менен мектептен келип атсак, бир 10 чакты, 11 чакты бала, кыз балдар аралаш. И менин жакшы көргөн мектептеги өлү сүйүп болот го. Классташ сүйгөн кызым дагы алдымда келип атат. Анан кетип атабыз дейт. Ачки таккан бирөө немеде уктап атат, поворотто. Жерде жатат. Көрүндү, менин дароо жүрөгүм дакылдашты баштады. Атам эмес бекен деген сезим келди дейт. Жакындап кетип атабыз, мен аркага кайтып кетишти билбейм. Же алар менен басышты билбейм. Түшүнүксүз абалда калып кеттим. Классташтар менен басып барып атабыз. 10 метр калды, 5 метр калды, кадамдарды эсептеп атабыз. Стресс, баягы коркуу сезимдер, кыжалачылык сезимдер, уялуу сезимдер прям пикке чыккан учур. Мээм жарылып кетейин деп атат. Жакындадык, кадамма кадам жакындадык. Өкүнүчтүүсү атам экен. Жер жарылбады, баягы жерде жерге кирип кетпедим дейт да. Ачкысын ачып барып жардам берейинби? Же унчукпастан басып кете берейинби? Жүзү мындайча жатканына байланыштуу, көзүндө ачкысы бардыгына байланыштуу. Мен таныдым, досторум анча маани бербеди. Бирок мен анык эле атам эле дейт. Досторумдун алдында билдирбей сүйлөмүш болуп, алакысты бар экенин айтып, бакырып чакырып өттүм. 20-30 метр аралык повороттон бурулдук дагы. Мен ишим чыгып калды деп кайра келип, атамды тургузуп үйгө алып кеттим. Шымына сийип коюптур атам. Бул окуяны неге айтып атам? Арактын ушундай пайдалары бар экен иште. Ушунчалык күчтүү пайдалары бар. Атаңыз уялып, балаңыз уялып калат сизден. Кыздарыңыз мындан көрө өлүп эле калбайсыңбы? Атаке, мынтип жүргөндөн көрө өлүп эле кал деп кыздарыңыз айтышына себепчи боло турган нерсе бул аракта. Ушундай пайдасы бар арактын. Кызы келип атасына айтып атат. Мындан көрө өлүп эле калбайсың. Көз күбө, кулак күбө. Бул нерселерге. Эгер ушунчалык витаминдүү пайдаларына ээ болушту кааласаңыз, ичиңиз, көп ичиңиз.